Саламатсыңарбы 4-класстын окуучулары, силер менен мен Гүлсара Базарбаевна кайрадан кыргыз тили сабак аркылуу саламдашып жатканыма аябай кубанычтуумун. Эгерде силер окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, анда биз кыргыз тили сабагын баштадык. Дептерибизди ачып бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. 9 айынын 12-си. Бүгүнкү темабыз көнүгүштүү. Урматтуу окуучулар, биз сабакка киришерден мурун бергиле кыргыз тилиндеги жоон жана ичке үндүүлөрдү кайталап эсибизге салып алалы. Кыргыз тилинде канча жоон үндүү бар, канча ичке үндүү бар? Кана эстеп көргүлөчү. Эгерде эсиңерге салган болсоңор, бергиле чогуу кайталайбыз. Кыргыз тилинде жоон 4 тыбыш бар. Алар А, О, У, Ы. Ал эми 4 ичке үндүү тыбыш бар. Ö, Ü, Е жана И. Дагы кайталайбыз. Жоон үндүүлөр А, О, У, Ы. Ичке үндүүлөр Ö, Ü, Е, И. Сөздүн башында Е болуп жазылат, сөздүн ортосунда Е болуп жазылат. Теманы улантабыз. Окуу китебиңердеги биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Биз бул жерде туура же туура эмес экенин аныктайбыз. Таблицанын биринчи бөлүмүнө көңүл бургула. Биз бул жерден баш кийимдерди таап, ал эми баш кийимге кирбеген кийимдерди сызып алалы. Калпак. Калпак бул баш кийимби? Туура. Калпак баш кийим. Жоолук. Жоолук бул баш кийимби? Туура. Жоолук бул баш кийимге кирет. Элечек. Элечек баш кийимби? Туура. Элечек баш кийим. Топу. Топу бул баш кийимби? Туура. Топу баш кийим. Тумак. Тумак бул баш кийимби? Туура. Тумак бул баш кийим. Маасы. Маасы бул баш кийимдерге кирбейт. Демек биз маасыны сызып алалы. Сырткы кийимдерди табабыз. Тон. Туура. Тон сырткы кийимдерге кирет. Күрмө. Туура. Күрмө сырткы кийимдерге кирет. Чапан. Туура. Чапан сырткы кийимдерге кирсе. Ичик. Ичик дагы сырткы кийимдерге кирет. Тебетей. Туура эмес. Тебетей бул сырткы кийим эмес. Тебетей бул баш кийим. Такыя. Туура эмес. Такыя бул баш кийим. Аларды сызып белгилейбиз. Бут кийим. Биз бул таблицадан, бул бөлүмдөн бут кийимдерди таап, туура эмес экенин аныктайбыз. Көлөч. Туура, көлөч бул бут кийим. Өтүк. Туура, өтүк бул бут кийим. Көйнөк. Туура эмес. Көйнөк бул сырткы кийим. Моюн орогуч. Туура эмес. Моюн орогуч бут кийим эмес. Маасы. Туура, маасы бул бут кийим. Шым. Туура эмес. Бул бут кийим эмес. Мына урматтуу окуучулар, биз бул таблицадагы сөздөрдү туура же туура эмес экенин аныктап алдык. Теманы улантабыз. Экинчи көнүгүүгө көңүл бургулап, балдар, биз силер менен азыр бирге класстер түзөбүз. Биринчи класстерибиздин темасы чоң атамдын кийимдери. Кана урматтуу окуучулар, чоң атамдын кандай кийимдери бар? Эсибизге салып алалы. Класстер түзөбүз. Тон, мисалы. Дагы кандай кийимдерин билесиңер? Ичик, азаматсыңар. Тебетей, маасы, шым, өтүк. Мына биз силер менен бирге, демек, класстерибизди түзүп алдык. Демек, чоң атамдын кийимдерине тон, ичик, тебетей, маасы, шым, өтүк кирет. Кийинки класстерибиздин темасы чоң энемдин кийимдери. Эми биз чоң энемге кандай кийимдерди кийет? Демек, чоң энебиздин кандай кийимдери бар? Эсибизге салып алалы. Маасы, элечек, көйнөк, белдемчи. Мына балдар, биз бул класстерди дагы түзүп алдык. Дептериңерге сөзсүз түрдө класстерди көчүрүп жазгыла. Кийинки класстер темабыз апамдын кийимдери. Келгиле кийимдерди эсибизге салабыз. Кандай кийимдери бар? Жоолук,
Kemsel, көйнөк, масы. Мына урматтуу окуучулар, биз апабызга кандай кийимдер кийэрин эсибизге салып алдык. Бул класстерди дагы дептериңерге көчүрүп жазгыла. Эми кийимдер бөлүмүнөн эжекемдин кийимдерин эстейли. Үкү такыя, чыптама, көйнөк, мойын орогуч. Дептерибизди ачып көчүрүп жазабыз. Үчүнчү көнөгү толуктап айткыла. Бизге тебетей деген сөз берилген. Эми биз силер менен зат атоочтон түзүлгөн сөз айкаштары темабызды эсибизге салалы. Зат атоочтон сөз айкашы түзөбүз. Кандай тебетей? Кундуз тебетей. Кандай тебетей? Суусар тебетей. Кандай тебетей? Түлкү тебетей. Кандай тебетей? Коён тебетей. Мына урматтуу окуучулар, биз зат атоочтон сөз айкашы түздүк. Демек, бул сөздөр өз алдынча турганда эмне деген суроого жооп берет? Зат атоочторго кирген сөздөр. 4-чү көнүгүүгө көңүл бургула. Кайсы тамгалар түшүп калган? Биринчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Бул жерде бизге калпак деген сөз турат. Кандай калпак? Биз бул жердеги тамгаларды таап жазабыз. Кандай калпак? Кийиз калпак. Экинчи сүйлөмдө элечек деген сөз турат. Бизге эки тыбыштан, эки тамгадан турган сөз табабыз. Кандай элечек? Ак элечек. Кимдин белдемчиси? Таенемдин белдемчиси. Күрмө. Кандай күрмө? Бизге ты деген тамга турат. Биз эми бул жерге 3 тамга табышыбыз керек. Тери күрмө. Такыя. Кандай такыя? 3 тамгадан турган сөз эстейбиз. Үкү такыя. 6-чы сүйлөм. Кимдин жоолугу? Жеңемдин жоолугу. Кимдин кемсели? Апамдын кемсели. Кимдин маасысы? Чоң энем дин азаматсыңар. Чыптама. Кандай чыптама? Тери чыптама. Ал эми 10-чу сүйлөмдө кимдин ичиги? Таятамдын ичиги. 4-чү көнүгүүнү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Теманы улантабыз. Урматтуу окуучулар, мен силерге суроо берейин, силер болсо мага жооп бергиле. Ак калпакты кыздар кийеби? Жок, калпакты балдар кийет. Үкү такыя балдаргабы? Суусар тебетей чоң аталаргабы? Ак элечекти кыздар кийеби? Кемселди жеңелер кийеби? Чапан улуттук кийимби? Белдемчи да улуттук кийимби? Азаматсыңар балдар, силер эң туура жооп бердиңер. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма 6-чы көнүгүү. Силер бул жердеги катылган сөздөрдү таап, дептериңерге көчүрүп жазгыла. Бизге бул жерге кийимге байланыштуу сөздөр катылган. Силерге биринчи сөзү таап жазылып турат. Күрмө. Демек, калган сөздөрдү өзүңөр таап, дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Эгерде силерге тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, анда мен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайын. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула. Көрүшкөнчө.